Каарманыбыз Шеримбек Улуубек учурда 28 жашта. Шеримбек мындан 5 жыл мурун эл катары Москва жеркесине иштеп келүү үчүн барып, ошол жактан тагдырдын сыноосу башталды дейт. Мен Шеримбек Улуубек, База-Корондо төрөлгөм. Өзүм 4 тууганмын. 94-жылкымын. Ооруп баштаганыма ошол 2016 Москвада иштеп атып, ошо срокко таштап, жыгылып, белим кокустап 2017 мен Кыргызстанга учуп келгем. Москвада операция кылабыз деген, бирок ал жакта кымбатыраак айтып коюп, өзүбүздү арзаныраак кетсерик деп акчаны үнөмдөп бул жака келгем. Келип Жалал-Абадта 1 айдай больницада жаттым, дары ичип, таблетка ичип, бирок эч кандай жыйынтык болбой, күндөн күнгө ичим ишип кетти. Анан Оштон комиссия келип текшерип, томография түшүрүп, неме алганда эч кандай белгисиз болуп жатат, мындай оору бел сынганын көрүнбөй калат да. Акыры айласы кетип, ушу УЗИге түшкөндө 20 миңдей көттөр сынып кетип, бир шеке направление берип жөнөткөн бул жака. Ошо 2017 келип, аягы келип, ишейт 1 айдай лечение кылып, операция болдум 3 жолу. Бирок эч кандай өзгөрүү жок. Мен больницада жатканда кийин туруп басайын десем баса албайм. Врачтарга деле айткам, мен ушу качан мен басып кеткенден кийин больницадан чыгам десем, врачтар сенден башка да оорулуу адам да бар. Сен барып, Жалал-Абадка барып, больницада жатып, 1 жыл дары ичип, укол алсаң жакшы болуп кетесиң деп больницадан чыгарып койгонбачы. Ошо кийин чыгып, Жалал-Абадта барып, 1 жыл больницада жаттым, бирок эч кандай өзгөрүү ал жактан деле болгон жок. Бирок күнгө карап оорум күчөп кетти. Артап кеттим. Больницада жатып, дарыларды ичип аттым, бирок дары жакпады мага, ушу көкүрөктөрүм ишип. Анан операцияга меники 6 жерден кескен да. Ошо кескен жерде кайра жанагындай канат ошондой болуп жүрдү. Кийин больницада ар кандай ойлор келди. Кыжалатчылык больницада болот экен, себеби ар кандай оорулуу адамдарды көрүп, жакшы болуп кетишке өтө кыйын экен да больницада. Иним Москвадан келип мени 3 жыл карады. Кийин иним экөөбүз үйгө чыгам дедим. Жакшы болсом да, болбосом да деп. Үйгө чыктым. Үйдө 1,5 жылдай жаттым, ордумдан тура албай. Ошо иним экөөбүз күндө урушабыз. Ал ыйлайт, жанакы ооруган адам эмес, ооруганда караган адам оорулуу деп коет экен. Ал да иштеш керек. Сиз жакшы болушуңуз керек. Мен Москвага кете берейин деп, ал деле макул деп Москвага жөнөткөм. Кийин өзүм бир туугандардын колунда калып, 1,5 карап койсо өзү адам аракет кылат экен. Аракет кылып, неме алсам, бирок эмнегедир жашоодон ооруган сайын жашоодон адам тоюп кетет экен да. Кыжалатчылык эми жогото турган нерсем калбады. Апам мени деп өзүн карабай жүрө берип, оорунун айынан каза болду дейт каарманыбыз. Ошо мен өзү жашыман баштап бала энеге жакын болот. Мен өзү апама жакын болчумун. Себеби басып жүргөндө ичимдеги кубанычымды кайгырсам, ошо апам менен сырлашып, ошо апам менен бөлүшөт болчумун. Ошо мен айыман да ошо апам ушу баламды жакшы кылайын деп ушу Москвага кетип, ушу ооруп калды. Ушу канча бир 6 ай, 7 айдай иштеп эле ооруп калды. Чалып сурасам деле, ооруп атса деле балам жакшымын деп, ушинтип мени кыжалып болбосун деп жүрдү. Кийин ошол маалда күзүм алдында чалсам, атам алып калды. Алып апам менен сөйшөм деп десем, балам жакшы ниет кылыптыр. Апам жакшы болуп кетсин деп телефонду өчүрүп койгон. Кийин эч ким мага айтпай жүрдү. Кийин тууган урттардан сурасам, ушинтип апаң ооруп, больницага түшүп калыптыр дейт. Анан кийин жүрүп эле ошо апам ушу жумушка чыгып кетип атканда, үйдөн квартирадан чыгып кетип атканда жыгылган экен. Ошо жүлүндө без бар эле экен. Ошо көңүл жумушу оор болуп, ушу сууктун менен иштеп жүрүп, ушу без чоңоюп кетип, жүлүндө кыскан экен да. Комага түшүп, колу буту иштебейт, чечиле албайт, ошо геморрой болгон экен. Мойнун эрин ишип кислород менен 10 күндөй жашады. Бул жактагы атамдын, апамдын бир туугандары чоң аракет кылышты. Ошо канча акча болсо, каражатты болсо берейли.
сактап кала десе, врачтар дагы жок дегенде 3 ай 4 ай мурун өзүн билип басып келсе дагы алып калмакпыз, кеч болду. Күндө кыйналып отурган кыйнап мыйласаң трубканы алып коюш керек, анан өлөрдөн жакшы деп болду. Эжем ал жакта эжем ушу видео тарткан экен, ушу апам алдын ала өлүшүн билгенби, ошо ар кимибизге мен өзү 4 берип турганмын да. Ар кимибизге белек кылып, могу балама, могу кызыма деп баарыбызга белек алып койгон экен. Ошентип эжем сүйлөгөн экен, ошо балдарыңызды көргүңүз келет десем, ошо апам ушу сүйлөй албайт, ушу ыйлап көзү менен. Анан ошентип отуруп өтүп кетиптир, аны деле мен деле билбейм. Кийин бул жака келип атканда акырында айтышты мага, ошо өтүп кетти деп. Оор жоготуп экен. Апам жоготкандан кийин кыйынчылыктар анан башталды жашоодочу. Себеби адам ооругандан кийин, ооруп калгандан кийин эч кереми жок болот экен. Себеби колунан эч нерсе келбейт. Мурункудай бирөөгө мындай пайдам тийбей калат экен. Пайдаман жагы зыяным көп болуп калат экен да. Карындаштарым, туугандарымдын колунда, иним, тагы жуттарымдын колунда болуп, ар кимибиз ар жакка бөлүнүп кеттик. Атам 2 ай 3 ай жүрдү, кыжалып болуп, акыры Москвага кетти. Эмнеге атаңыз барып иштебей, апаңыз экөөңүз туруп кеттиңиздер эле? Атам да Москвада болчу. Атам да апам да Москвада болчу. Ошо апам өтүп кеткенден кийин атам алып келди да бул жаккачы. Себеби ал жактан адам өтүп кеткенден кийин, моргко киргенден кийин ички аппараттан кесип алабыз дейткен, ошо акчанын күчү менен кестирбей аман-эсен алып келип алдык да. Бул жакта келгенмен Кыргызстанда жумуш жок. Атам 3 ай 4 ай турду да кайра аппараттан ошо Москвага кетип иштегенчи. Ошондой оор жоготуп болду. Эми кээде эне өтүп кетсе деле, мисалы баласын унутпайт экен, кээде мен оорубай жакшы жүргөндө, уктаганда түшүмө кирбейт да эч. Качан ооруп кыйналганда сөзсүз түрдө ошол маалда түшүмө кирип жанымда болот. Андан аркы жашоону жакшы татыктуу өткөзүүгө аракет кылабыз, Кудай кааласа. Бек азыркы учурда кайрымдуу элдин жардамына муктаж экендигин айтып өттү. $35,000 деп айтып коюшка оңой экен, бирок табышка келгенде өтө кыйын экен да. Аракет кылганым ошо 1 жылдан бери ошо сумманы таппай элек мен деле колуман келген аракетти кылдым. Мисалы мага врачтар көп басканга болбойт деп айткан. Себеби бассам нагрузка келип болмоска сым көтөрөт да. Айла жок болуп атты, өзүм чуркап атсам, өзүм аракет кылып атсам, эч ким келип, мисалы жардам бербейт экен да. Бишкекте канча деген адамдарга бардым, Бишкектин баарын эле айланып койдум, ошо ар кимден жардам сурап. Алла таалам ошо рызкыны ал жерге чачып берип аткан, ошо рызкыны топтоп, колдон келишинче акчаны топтоп атам. Канча каражат калды? Азыр каражат ошо 1,5 миллиондой акча калды. Кудай кааласа ошо каражат топтолуп калса, ошо эртерээк барып жакшы болуп келгенге аракет кылып атам. Ошо кыргыз элимен сурамакмын, ошо ыйык ороз айында кыргыз элин ушунчадан бери колдоп келатасыздар, ошо оорум себепчи болуп канча деген бир туугандар таптым, канча деген достор таптым. Ошо мага 1 жылдан бери жардам берип жүргөн эжелерим бар, аларга Алла ыраазы болсун. Тапкандарына Алла таалам берекесин берсин. Ошо аял затына негизи мындай рахматымды аял затына айткым келет да, себеби ошо 1 жылдан бери мындай 99% колдоп келаткан аял киши экен да. Себеби аял киши мээримдүү болот экен. Аял кишиге терең ыраазымын. Колдон келсе дагы колдоп тургула, Кудай кааласа ишенимдерди актайм деген үмүттөрүм бар. Ошо жакшы болуп калсам, ошо өмүрүм өтүшүктүү, ошо эл журтума колума келишинче жардам берем деген ниеттерим бар. Андан башка мага эч нерсенин кереги жок, байлыктын деле кереги жок. Ошо ошо ден соолугум жакшы болуп кетсе, ошо мен да ошо эл катары ошо үйлөнүп, бала чакалуу болуп, ошо бактылуу күндөрдү эңсеп күтүп келем, Кудай кааласа.
берет.